Салам, менин атым Бактыгүл. Элестетсеңиздер, абдан өч болгон душманыңар менен бир бөлмөдө калып, же кете албай, же эч нерсе кыла албай турганыңарды. Болбосо колуң кычышып турат. Менде мындай жагдай болду. Эмесе сөз башынан болсун. Биздин класска Назира аттуу кыз быйыл жаңы келди. Ал шайыр, ачык кыз болгондуктан экөөбүз бат эле достошуп кеттик. Ал дайыма баарын, айрыкча мени тамашалап ойногонду жакшы көрчү. Ботинканын боосун байлап койчу, же артың аки болуп калыптыр дечү. Башында түшүнө бербесем да, кийин баардык оюндарын үйрөнүп алып, өзүн тамашага салчу болдум. Бир күнү менин стөлүмдүн астына үн чыгуучу оюнчукту коюптур. Качан мен отурганда үн класс ичинде угулду. Класстын баары каткырып, көп убакытка чейин күлүп жүрүштү. Мен дагы аны тамашага салгым келди. Ботинкасынын боосун партага байладым. Доскага чакырганда кандай турса, ошондой парталардын ортосуна кулап түштү да, юбкасы айрылып, Спанч Бобтун сүрөтү бар ич кийими көрүнүп калды. Класс ичиде да калса, мугалим дагы чыдабай күлүп жатты. Биринчи жолу мени ал ачуулуу көз караш менен караганын байкадым. Бирок биз эч нерсе болбогондой жүрө бердик. Эртеби кечпи мага бир нерсе кыларын билип сактанып жүрдүм. Бирок убакыт өтүп унута баштадым эле. Назира тамашанын жообун берди. Мен мындайды күткөн эмесмин. Информатика сабагынан мугалимге барып келген убакытта Назира байкатпай чоң негр балдар.com деген сайтка кирип, үнүн бардык бийиктикке коюп, компьютерди уктоо режимине коюп коюптур. Компьютер өчүп калган экен деп Enter баскычын бастым. Браузерге киргенимде экрандан негр балдар көрүнүп, ар кандай үндөр колонкадан угула баштады. Чочуп кетип өчүрүүгө шаштым, бирок шашкалактап калгандыктан өчүрө албай убара болдум. Балдардын кээ бирлери мени телефонго тартып алганга жетишишти. Мугалим мени директорго жиберди. Көптөгөн нотациядан кийин мени кое беришти. Видео мектеп боюнча тарап кетти. Кайрадан элдин күлкүсүнө калдым. Мындан да катуу жооп берем деп чечтим. Ал кыракылыгын жоготконго чейин көпкө күттүм. 14 февраль күнү Назира аябай жактырган. Бирок сезимин айта албаган байелдин машинесинин ачкычын сурап алдым. Эрте эле даярдап койгон жүрөк формасындагы коробканы кооз бантик менен байладым дагы машинага коюп койдум. Назирага болсо байелдин атынан кат жаздым. Анда анын сезимин байкаганын жана кабыл алаарын, машинага ал үчүн сюрприз калтырганын жаздым. Машиненин ачкычын кошо салып байкатпай коюп койдум. Катты окуган Назира сүйүнгөндөн түз эле машинага чуркап барды дагы ичиндеги сюрпризди ача баштады. Коробканын ичи толо таракан эле. Сиздер таракандарды коробкага кантип киргизгенимди сурабай эле коюңуздар. Назира коробканы ыргытып жибергенде таракандар жайнап калды. Ошол учурда алыстан байкап турган мен пульт менен машинанын эшиктерин бекитип таштадым дагы Назиранын ызы чуу салып жатканын карап турдум. Акыры эшикти ачып, машинадан октой эле атып чыкты. Аябай эле кыйкырып жатты. Мен болсо өтө эле аша чаап кеткенимди ойлодум. Назира чуркап барып тиги баланы жаакка чапты дагы, анын түшүнбөй көзүн алайтып туруп калганын көрүп, баарын түшүндү. Андан соң Назира мени менен таптакыр сүйлөшпөй койду. Кечирим сураганымдан майнап чыкпады. Чынында мен өтө эле аша чаап кеттим. Ошол окуядан кийин биздин ортобузда чыныгы согуш башталды. Назира менин сүйүктүү итимди ууландырып өлтүрдү. Бир күнү эле итим өзүн жаман сезип, бат эле өлүп калды. Албетте Назира мойнуна алган жок. Бирок мен билем, ошонун эле колунан келди. Ушунчалык да мыкаачылык болобу? Ит да болсо тирүү жан да. Мен болсо кандайча өч аларымды пландап ойлонуп жаттым. Өзүмдүн убарамды тартып жүрүп, үй бүлөмдө болуп жаткан окуяларга дагы көңүл бурбаптырмын. Ата-энем бири-бири менен сүйлөшпөй, кандайдыр бир оордук пайда болуптур. Бир күнү мени сүйлөшүүгө чакырышты. Алар мени жакшы көрүшөрүн, мени таштабай турушкандыгын, бирок мындан ары чогуу жашай албайт экендигин, атамдын кетип жатканын айтышты. Бул мен үчүн чоң сокку эле. Ыйлап жалынсам дагы болбой, атам баардыгы чечилгенин, артка жол жок деп туруп алды. Кетеринде дагы бир жолу мени таштабай турганын, азыр ушундай кылыш керек экенин, кийинчерээк аны түшүнөрүмдү айтты. Бул окуядан кийин менин өч алуу оюм кайтып калды. Бирок атамдын кимге кеткенин укканда ал оюмду бекемдедим. Менин атам Назиранын апасына кетиптир. Чынында ал татынакай, жалгыз бой аял. Көп эркектер көз артчу. Эми ал үчүн менин атам үй бүлөсүн таштап кетти.
Эми менде өч алып эмес, Назираны муунткум келип калды. Оюмда ар кандай жаман ойлор келе баштады. Менин жашоом талкаланып жатканда, Назиранын жашоосу калыбына келе баштады. Байел экөөнүн мамилеси жакшы боло баштады. Байел болсо мени менен учурашпай дагы калды. Назира күндөн күнгө жакшынакай болуп, бактылуу эле. Ан сайын менин жиним кайначу. Ар кандай аккаунттар менен Байелдин баракчасына кирип, кыздардын атынан түрдүү комментарийлерди калтырып, ал бир убакта 3 кыз менен жүрөт деген сөздөрдү чыгара баштадым. Бирок бунун баары бекерге кетти. Экөөнүн мамилеси бузулган жок. Бир күнү Назира экөөбүз мектептин коридорунан кездешип калдык. Мен өзүмдү кармай албай, Назираны чачтан алдым. Ал жөнүндө ойлогон оюмдун баарын айтып жаттым. Акыры бизди бөлүштүрүп, директорго киргизишти. Эгерде жаман мүнөздөмө жазып беришсе, колледжге өтпөй каларымды эскертишти. Сабактан кийин калып, Назира экөөбүз бир кабинетте үй тапшырмаларын чогуу даярдамай болдук. Колледжге өтүп кетүү менин башкы максатым эле. Кечирим сурап, согушту токтоткум келди. Акырындап сүйлөшө баштадык. Назира ата менен апасынын ортосунда жаш кезинде чоң сүйүү болгонун. Үйлөнөбүз деп турган кезде апам боюнда кылып атамды тартып алганын. Атам чыныгы эркек катары апама үйлөнгөнүн. Бирок Назиранын апасынын боюнда бар экенин билбегенин. Назиранын апасы болсо мындай учурда эч нерсе айтпай койгонун. Атам акыры билип калып, бир үй бүлөсүнүн астында карызын кутулдум деп эсептеп, экинчи үй бүлөсүнө кеткенин айтты. Мен эми бир туугандуу болдум. Жашоодо ар кандай учурлар болот экен да. Мындан кийин бул жашоодо жаман нерселерди унутуш керек экенин, алдыда эмнелер күтүп турганын билбейбиз жана баары өзгөрүшү мүмкүн экенин түшүндүм. Укканыңыздарга чоң рахмат. Каналга жазылып, коңгурону басыңыздар. Жалпы салам, менин атым Милана. Мен сиздерге түшкө кирбеген жоругумду айтып берем. Баары адаттагыдай эле күнү башталды. Мен тарыхка кызыгарым жана шаарыбыздын тарыхын эң сонун билеримден баштайын. Бир күнү шаарыбыздагы белгилүү блогер мени түз эфирге чакырып калды. Блогердин роликтерин мектептегилердин баары, ал турмак дүйнө жүзүндөгү көп адамдар көргөндүктөн сүйүнүп макул болдум. Түз эфирден мектебибиздин тарыхын айтып бермекмин. Мен тааныгандардын баары түз эфирди көрүшмөк. Таң эртеңден баштап эле мага ийгилик каалап, даярсыңбы деп сурап жатышты. Үйгө көңүлдүү келип, ноутбуктан блогер менен жазыштым. Анан качан башталарын күтүп жаттым. Мени бүгүн баары көрө турганын эстеп, өзүмдү иретке келтирмек болдум. Убакытты өткөрүп жибербеш үчүн ноутбукту ваннанын жанына столго койдум да, күзгүгө каранып оюнуп баштадым. Аябай толкундандым. Чалууну өткөрүп жибербейин деп коркуп жаттым. Сайра, салам. Чалуу келгенде айтып кой деп ойлонбой айттым да, күзгүнүн астында көзүмдү кандай боешум керектигин ойлонуп турдум. Убакыт жакындаган сайын толкундоом күчөдү. Бир убакта колум калчылдап кетип, жалтыракты бетиме төгүп алдым. Башы көзүмдүн баары жалтырап эле жатып калды. Жууп салыш керек эле. Үстүмдөгү кийимди чечип душка кирдим. Штораны жаап, жылуу суунун астында турдум. Жылуу суу ушунчалык мени тынчтандырат дейсиң? Душта ырдаганды жакшы көргөндүктөн сүйүп ырдаган ырымды ырдап кирдим. Ырдап өтүп сүлгүгө орондум да штораны ачтым. Ноутбуктан мени Сайра карап турган эле. Мына түз эфирдин башталышы. Күтүүсүздүк деди. Мен ордумда каткан боюнча калдым. Биз менен миңдей адам бар. Мен адаттагыдай эфир болобу дедим эле. Бирок сенин ырың 3 мүнөттүн ичинде ушунча адамды жоголто алды. Балким дагы ырдап бересиңби деди. Мен душта шторанын артында жалаңач ырдадым. Баары көрүндү болуш керек. Мына уятсыздык. Ваннанын полуна жата калдым. Милана, кайда кеттиң? Деп блогер чакырды. Көзүмдү көтөрүп комментарийлерди окуп баштадым. Жакшы ырдайт экен. Кооз сүлгө. Шторанын артында ырдабай эле койбойбу? Дагы ырдап берчи. Сүлгүңдү алып сал. Эмне үчүн башыңа шапочка кийген жоксуң? Мектепте жоош элесиң го? Комментарийлер жазыла берди. Баары көргөнүн түшүндүм да ноутбукту жаап салдым. Ата-энем келгенде ваннанын полунда жатып алып ыйлап жаткам. Кандайча мындай болуп кеткенин, кантип чалууну укпай калганымды, эмнеге Сайра байланышты кошконун, менин ага эмнеге керек болгонумду элестете албай жаттым. Мектепке кантип барам? Баарынын көзүн кантип карайм? Атам уктоочу бөлмөгө көтөрүп кирип, апам үстүмдү жаап тынчтандырганга аракет кылышты. Акыры тез жардам чакырып, ийне сайгандан кийин уйкуга кеттим.
Эртең менен комнатамдан чыгуу тозок болду. Ата-энемди кантип карайм? Бирок алар мага келип тынчтандырганга аракет кылышты. Кайрадан ыйлап баштаганымда чай беришти. Кайрадан уктап калдым. Ойгонуп телефонумду күйгүздүм. Агөрөкчө күйгүзбөй эле койбой, телефонумда толтура билдирүүлөр тартылып алынган видео мессенджерден, почтамдан, WhatsApp'тан келиптир. Соцсеттерге да чыгып кетиптир. Одеялга оронуп алып кайрадан ыйлай баштадым. Кечинде ата-энем мектептин психологу менен келишти. Ал мени менен көп баарлашты, бирок менен сүйлөшкүм келбей турду. Телефонумду алып коюшту. Ата-энеме бул тема боюнча сүйлөшпөгүлө деп, психолог күнүгө мени менен иштемей болду. Күндөр өтүп жатты. Ата-энем мени көргөндө сүйлөшүп жатышканын токтотуп, унчукпай калышат. Баары жаман экенин сезип жаттым. Ата-энем мени башка мектепке котормой болушту. Ошол күнү менин ырдаганымды телевизордон берди. Көрсө ролик бир жуманын ичинде миллион көрүүчү топтоптур. Мен эми башка мектептерге да окуй албай калам. Өлкөбүздүн баарына уят болуптурмун. Кечинде күндөгүдөй эле психолог келди. Бул жолу жалгыз эмес, эркек киши менен. Эмнеге аны ээрчитип келгенин билбедим. Бирок ал мени көрүп абдан сүйүндү. Жинал, мени менен кетесиң. Абдан белгилүү музыкалык шоунун пробасына катышасың. Сенин душтан ырдаганың мага абдан жакты. Атайын сен үчүн борбордон келдим. Көптөн бери сеникиндей таза жана күчтүү үндү уга эле келем. Азыркы болуп жаткандарга көңүл бурба. Жакында жылдыз болосуң. Баары унутулат, деди. Азыр кулисанын артында финалга чыгууга даярданып турам. Эми бир ырдан кийин менин жеңишим же жеңилишим билинет. Жашоомдо мен уттумбу же утулдумбу, кандай дейсиздер? Оюңуздарды комментарийге калтырып, класс басыңыздар. Биздин каналга жазылганды унутпаңыздар.